Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Биздин Дин Нур YouTube каналыбызга кош келиңиз. Биздин каналда биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, подписка бөлүмүн басып, каналга катталып алыңыз. Бүгүн сиздерге намаздан соң окула турган зикирлер боюнча айткым келип атат. Негизи эле намаздан кийин окула турган зикирлер аябай көп. Мен сиздерге жаттоого оңой болгон, соогу көп 2 зикирди айтып берем. Ар бир намаздан кийин Субханаллах, Альхамдулиллах, Аллаху Акбар деп 33 жолу баарыбыз да айтабыз. Ошол 33 жолдон айтып келгенде 3-ө биригип 99 болот. Ал эми 100-чү кылып Ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамд ва хуа аля кулли шайин кадир деп айта турган болсок, күнөөлөр деңиздин көбүгүндөй болсо дагы Аллах аны кечирет деп айткан пайгамбарыбыз. Жана дагы экинчи зикир пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Муслим ибн Харис разияллаху анхуга ушундай деген: Шам намазынан кийин эч ким менен сүйлөшпөй туруп, 7 жолу Аллахумма ажирни минан нар деп айт. Эгер ошол кеч өлө турган болсоң, тозоктон аман каласың. Бул дуаны бамдат намазынан кийин дагы айт. Эгер ошол күнү өлө турган болсоң, тозоктон аман каласың деп айткан экен пайгамбарыбыз. Демек, бамдат намазынан кийин жана шам намазынан кийин 7 жолудан эч ким менен сүйлөшпөй туруп, Аллахумма ажирни минан нар деп айта турган болсок, Аллахтын каалоосу менен тозоктон аман калабыз, иншаллах. Та кийинки сабактардан көрүшкөнчө аман калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.